Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 9 апрель күнү Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов Орозо айт күнү республиканын аймагында коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча жерлерде нускамаларды өткөрүү үчүн кеңешме өткөргөн. Бардык жетекчилер аткаруучулук тартипти, коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоодо башка мамлекеттик органдары жана башка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте иш алып баруусу зарыл. Ички иштер министрлигинин коомдук тартипти камсыздоого багытталган тапшырмалары кынтыксыз аткарылышы керек деп белгиледи Ички иштер министрлигинин башчысынын орун басары. Республика боюнча Орозо айт майрамында коомдук тартипти сактоого 10 миңден ашуун милиция кызматкери тартылды. 2024 жылдын 11 апрель күнү Ош облусунун Кара Суу районунун Манас айыл аймагында Манас коомдук алдын алуу борборунун ачылуу азими болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө Нурбек Жаңгабылов өлкөбүздүн стабилдүү өнүгүүсүн жана бейпилдигин камсыз кылуу үчүн укук бузуулардын алдын алууда коомдук, эл аралык институттар жана жарандык коом менен тыгыз мамиледе иш алып баруу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин негизги максаттарынын бири болуп саналарын билдирди. Ош облустук Ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурланбек Бурканов бүгүнкү ачылып жаткан коомдук алдын алуу борбору дал ушул Манас айыл аймагынын жашоочуларынын көйгөйлөрүн чечүүдө, укуктарын коргоодо, ошондой эле укук бузуулардын алдын алууда негизги ролду аткарат деп ишенем деди. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын 2021 жылдын 5 майындагы номер 60 укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамы бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар, коомчулуктун, коомдук уюмдардын жана башка мекемелердин күч аракетин жергиликтүү деңгээлде кылмыштуулуктун алдын алууга, аныктоого жана бөгөт коюуга багытталган иш-чараларды жүргүзүү үчүн бириктирүү максатын койгон. Эми бул имаратта милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү, аксакалдар соту, аялдар кеңеши жана жаштар комитети укук бузуулардын алдын алуу боюнча иш алып барышат. 2024 жылдын 7 апрель күнү Бишкек шаарынын Ленин райондук Ички иштер башкармалыгына БД аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда ошол эле жылдын 6 апрелинде тамактануучу жайларынын биринде арыздануучунун денесине залал келтирип, узак убакыт бою мыйзамсыз кармашкан. Аталган фактынын негизинде Бишкек шаарынын Ленин райондук Ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Медициналык экспертизанын корутундусун алайык. Арыздануучуда жабык баш мээнин жаракаты, мээсинин чайкалышы, астыңкы эринин сүрүлүшү менен мүнөздөлгөн. Учурда жогоруда кылмышты жасоого шектелип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык 6 жаран Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул иш боюнча тергөө амалдары уланууда. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Республикалык психиатрия жана наркология борбору менен биргеликте жаштар жана коопсуздук аттуу темасында эл аралык жогорку окуу жайынын студенттери үчүн лекция өткөрүштү. Иш-чара баңгизаттардын жайылышына каршы күрөшүү, сергек жашоого үндөө жана чет элдик студенттердин арасында баңгичиликтин алдын алуу максатында уюштурулган. Милициянын подполковники Умида Исматова жана Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу РПОнун психологу Алия Ашшы студенттерге лекциясын окушту. Кызматтын кызматкерлери өз кезегинде студенттерге баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу кылмыштар үчүн кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө айтып беришип, практикадан мисалдарды келтиришти. Ошондой эле студенттерге баңгизаттардын коркунучтуу кесепеттери тууралуу маалымат беришти. Ленин районунун аймагында 2024 жылдын 11 апрелинен 12 апрелине чейин туруктуу жашаган жери жок, сел-саяктык жана кайырчылык менен алектенген адамдарды аныктоого багытталган сел-саяк аттуу түшүндүрүү иш-чарасы өткөрүлүүдө. Биринчи күнү милиция бөлүмүнө туруктуу жашаган жери жок, өздүгүн тастыктоочу документтери жок 59 жаран алынып келинген. Жеткирилген жарандар сүрөткө тартылып, ман-жай издери алынып, каттоого коюлду. Андан тышкары ар бири менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алдын алуу иш-чараларынын жүрүшүндө 20 жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 126-беренесине ылайык протоколдор түзүлгөн. Ленин районунун сотунун чечими менен алар 5 жана 3 суткага камакка алынып, бир жаранга болсо 55 эсептик көрсөткүчтө айып салынды. Жашы жете элек өспүрүмдөрдү мажбурлоо менен никеге тургузуу бул адам укуктарынын фундаменталдуу түрдө бузулушу жана ага дуушар болгон жеке адамдар гана эле эмес, жалпы коомдун сак саламаттыгына терең терс таасирин тийгизет.
Адамды никеге турууга мажбурлоо, ошого тете мажбурлап түзүлгөн никени улантууга мажбурлоо. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 174-беренесине ылайык 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Урматтуу жарандар, эсиңиздерде болсун, кыз ала качуу же мажбурлап никеге тургузуу Кыргызстандын маданиятына жана каада салттарына эч кандай тиешеси жок жана калктын аярлуу тобунун укугун бузат. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.